Нариман айыл өкмөтүндөгү медресенин бул спорт залы пандемия учурунда күндүзгү стационар катары иштеп келген. Bir ай аралыгында мында 500ге жакын бейтапка медициналык жардам берилген. Жарандар көбүнчө пневмония оорусу менен кайрылган, арасында оор абалдагылар да болгон. 14 июлда обсервацияга тапшырдык. 14 июлда медресени обсервация кылдык. Бул аралыкта көп бейтаптар айыгып чыкты. Бул жерде 25 орун даярдалды. Анын 12сине дем алуучу аппараттарды орноттук. Бир да бейтап бул жерде шартка нааразы болгон жок. Баары ыраазы болуп чыгып кетишти. Bu yerga kelgan har bir bemorlar chiroyli davolanib chiqib ketishdi. Күндүзгү стационарда Нариман айыл өкмөтүнүн тургундары дарыланышкан. Мында пневмония жана коронавирус илдетин дарылоого бардык шарттар каралып, дары-дармектер да жетиштүү болгон. 6-7 августтан баштап бейтаптардын саны азая баштаган. Мисалы келгенде bir күндө 20-23 балны көрүп атсак, уже секин 18, 17, 16 болуп түшө баштады. Анан биз сообщение бердик. Ушундай бизде балны азайды деп. Ошо күнү 10 числого барып, анан жабып чыгып кеттик биз. Пандемия учурунда өлкө боюнча 11 диний окуу жай жана 12 мечит, Ош шаарында 2 диний мекеме стационар үчүн берилген. Ал эми Ош облусунда 5 диний окуу жай жана 2 мечит стационарга айланган. Жалпы 290 орун түзүлүп, 2000ден ашык жаран дарыланган. Демилгечилер, волонтерлор деп коебуз, мечиттин имамдары, деги эле дин кызматкерлер ушул жаатында дагы айылдар менен, элдер менен, жаштар менен уюштурулуп, толук эмес, эми мамлекеттен да тийиштүү жардамдарды алды. Бирок ошол биз айтып аткан жана окуу жайларда жалпы талаптарга ылайык эмне керек болсо бардыгын камсыздалып иштерин алып барышты. Андан сырткары да карантин үчүн мындан сырткары да алып кете турган болсок, уун мындай күнүмдүк керектелүүчү азык түлүктөр менен да биздин жалпы дин кызматкерлер муфтиятыбыз баш болуп, ушул Ош жергесинде бир миллиондордон ашыктагы мындай суммасы менен продукция таркатылды. Бүгүн муфтий Максат Ажы Токтомушев жана түштүк аймактарындагы дин кызматкерлери катышкан жыйын болуп өттү. Анда пандемия учурундагы дин кызматкерлеринин жардамы жана алдыдагы иш пландар боюнча сөз болду. Имамдарга бардыгына учурунда ыраазычылык билдирдик. Анткени булар кайрымдуулук жагынан дагы, бардык жагынан дагы Кудайга шүгүр жардам беришти. Баягы карантинде үйгө отурула деп мечиттерден ушу жарыяда кылынып турду. Атайы өзүңөрдү сактагыла деп, бардык мына тартиптүүлүктү, санитардык ушуларды талаптардын баарын сактагыла деп, аларга имамдарга анан кийин мына кайрымдуулук боюнча дагы Кудайга шүгүр уун, продукты ушул мечиттин тегерегиндеги ошол жерде жамааттын ушул кембагалдарына үйлөрүнө чейин жеткирип берип туруп атышты да. Мындан сырткары мечиттеги санитардык талаптарды аткаруу боюнча тапшырмалар берилди. Эске салсак, мечиттерде намаз окууга уруксат берилген. Бирок санитардык аралык сакталышы керек. Ал эми жума намазын окууга азырынча уруксат бериле элек. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош. Бизге жакында келген болсо, биз казак